Мен Каныбеков Закирбек, 12 жаштамын, 6 класста окуйм. Мен чоңойгондо атама окшоп военный болгум келет. Анткени военный өзүнүн мекенин коргойт. Жолдош полковник, капитан Каныбеков Закирбек белек алууга келди. Бул çok бекенчилде уже капитан. Жаңы жыл алдында бизде генералдык штабтын башчысына ушул жолдош капитан баягындай кат жүзүндө маалымат жөнөткөн. Ошол каттын Турсулай Бабажановна, урматтуу офицерлер, азыр бизге келип уруксат берсеңиздер, катты сиздерге жеткирүү менен бирге генералдык штабтын башчысынын каты эң кичинекей белекчеси бар эле ошону тапшырып коюшка уруксат этесиздер. Кымбаттуу Закирбек, сени 23 февраль мекенди коргоочунун күнү менен куттуктайм. Бул күн жалпы элибиз үчүн өз мекенин чет душмандардан коргогон баатырларыбыздын, жоокерлерибиздин эрдигин даңаланган майрам болуп эсептелет. Сени келечекте Кыргыз армиясынын катарында ата мекенине жан дили менен кызмат кылган кыргыздын улуу катары көргүбүз келет. Анткени сенде максатыңа жетүү үчүн бардык сапатта ак ниеттүүлүк, эр жүрөктүүлүк жана билим чыдамкайлык бар экенине ишенебиз. Болочок офицер китеп сураган, анан ар бирибизге баягы белгилүү болгондой офицерлердин ар дайым биз менен бирге болот, түбүнүн болсун. Geçmişoktun içinde bardыр бар. Ош гарнизонунун башчысына өздүк куралын сыйлоо жөнүндө буйругун жеткирүү үчүн сөз. Мен генералдык штабынын башчысы Дүйшенбиев Райымберди Сейдахматовичка чоң ыраазычылык билдирем.